Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, 12 жылдык билим берүү боюнча өкмөт өзүнүн оюн пикирин айтты. Камчы Кыдышаев да айтты, өкмөт да айтты, аягында чоң чогулуш да болду. Эми муну специалисттер бир карап чыкса, 12 жылдык окуу боюнча биз акыры паятаптын акырынан барып ошол өтүшүбүз керек. Урматтуу министр айым, сиз алга жыла бериңиз. Сиз деген чет өлкөлүктөрдүн поручениясын аткарып атасызбы же президенттин поручениясын аткарып атасызбы? Жооп берип койсом болобу? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бул жерде бир да чет өлкөнүн катышуусу жана тапшырмасы жок. Бул Кыргыз Республикасынын. Микрофонго жакыныраак айтсаңыз. Бул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө бир дагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу жок. Эксперт катары дагы, каржылык катары дагы. Бул биринчи улуттук жаңы муундагы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атабыз жана бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун талабы. Рахмат. Сиздер эми буну жөн эле кабыл алган жоксуздар да, изилдеп, кеңешип, бардыктардын пикирин угуп, тияк жактында, буяк жактында пикирин угуп атасыз да. Ошон үчүн алдыга жыла бериңиз. Татаал жана оор шарттар. Бирок алдыга акырындан жылышыбыз керек. Мен сиздин бул жагыңыздан колуман келишинче жардам бергенге даярмын. Рахмат.